Саламатсыңарбы, балдар? Баарыңар жакшы эс алып жатасыңарбы? Анда эмесе бүгүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен жыл мезгилдери деген теманы өтөбүз. Балдар, силер билесиңерби, бир жылда канча мезгил бар эле? Алар кайсылар? Туура. Кыш, жаз, жай жана көз мезгилдери. Төмөнкү жерде кайсы мезгилдердин аттары катылган, балдар? Таба элечи? Биринчиде З тамгасы менен аяктайт. Кайсы мезгил? Туура, жаз мезгили. Экинчиси Ый тамгасы менен бүтөт экен. Бул кайсы мезгил болушу мүмкүн? Туура, жай. Үчүнчүдө К тыбышы менен башталат. Демек бул күз мезгили болушу мүмкүн, Ал эми акыркысы бул Ш тамгасы менен бүтөт экен. Кайсы мезгил деп ойлойсуңар? Албетте, кыш. Азаматсыңар. Жаз мезгили. Демек жаз мезгилинде күн жылый баштайт, карлар эрип, чөптөр чыгат, бак-дарактар гүлдөп, келген куштар учуп келе баштайт. Бул кайсы мезгил экен, балдар? Жаз мезгили. Жай мезгили. Жай мезгилинде күн абдан ысык болот. Айлана чөйрө жап-жашыл болуп, мөмө жемиштер бардыгы бышкан мезгил. Балдар болсо жайкы эс алууга чыгышат. Күн ысыгынан чыдабай сууга түшүшөт. Ошондой эле жайкы каникулда эс алышат. Күз мезгили. Карагылачы, сүрөттө көргөндөй эле күзүндөсү бак-дарактын жалбырактары саргайып жерге түшө баштайт. Ал эми күн салкын тартат. Күзүндө келген куштар жылуу жакка учуп кетишет. Ал эми биз адамдар кышкыга даярданып, бышкан жер жемиштерден салаттарды жасайбыз, жылуу кийине баштайбыз. Жамгыр көп жаагандыктан колубузга дайыма кол чатыр алып жүргөнгө туура келет. Ошондой эле күзүндөсү мектеп ачылат. Карагылачы, кыш мезгили кандай кооз, Айлана тегерек бардыгы аппак, уйкуда жаткандай. Кышындасы күн абдан суук болот. Үйүнө көпчүлүгү от жагышат, калың кийимдерди кийишет. Ошондой эле кышындасы силер сүйгөн жаңы жыл майрамы келет. Ал эми азыркы тапшырмада сөздөрдүн ордун табабыз. Жаз жана кыш мезгилине тиешелүү сөздөрдү кайсыга керек экендигин ордун табыш керек. Окуу китебибизди ачабыз дагы, тапканга аракет кылабыз, балдар. Жаңы жыл качан болот? Гүл качан өсөт, балдар? Жаан кайсы мезгилде жаайт? Кайсы мезгилде күн суук болот? Куштар качан учуп келишет? Биз чана качан тээп ойнойбуз? Кайсы мезгилде? Кайсы мезгилде чөп чыгат?
Аяз ата кайсы мезгилдеги майрамда келет? Норуз кайсы мезгилде болот? Демек жазында өр гүлдөйт, жаан жайт, куштар учуп келет, чөп чыгат, Норуз майрамы болот экен. Туурабы? Ал эми кышында жаңы жыл болот, күн суук болот, балдар чана тебишет. Ошондой эле жаңы жылда Аяз ата келет. Силер да ушундай кылып жайгаштырдыңарбы? Азаматсыңар. Ал эми азыр сөздүк менен иштейбиз. Жаз — весна, жай — лето, күз — осень, кыш — зима. Чөп — трава, жамгыр — дождь, гүл — цветок, чана — санка, суук — холодно. Балдар, силерге кайсы мезгил жагат? Ар бир мезгилге ылайыктуу ырларды окуйбуз анда. Муздун баары тамчылап, ыйлап жатат барчылап. Ал анткени жаз келди, салам сага көк асман. Демек бул жаз мезгили экен. Балдар ойноп жээкте сууга түшүп жыргашат. Күнгө күйүп эс алып, ден соолугун чыңдашат. Кайсыл мезгил эле? Албетте жай мезгили. Алтын күздө сапсары, араласам бакчаны, айлана бүт шаңданып, капыстан ырдай баштады. Демек бул күз мезгили. Аяз беттен чымчылайт, теребил тынч, бирок күнү тынчыбайт. Аппак кардан тон жамынып жер бети, оор уйкудан ойгоно албай ыңксырайт. Бул ак карлуу кыш мезгили, балдар. Суроолорго жооп беребиз анда. Жайында аба ырайы кандай болот? Жайында эмнелер гүлдөйт? Ой, кечиресиңер, жазында эмнелер гүлдөйт? Кышында кандай оюндарды ойнойсуңар? Күзүндө жалбырактар кандай түскө боелот? Үйгө тапшырма иш дептерибизден жыл мезгилдери дегенди жазабыз.